Oylar astaçı, tetiri baspaçı, Jakşele uyçumun, göz kırın taştaçı, göz kırın taştaçı, gözümdü al vay, artından baramcay, seziliven jakşuy, jakşuy, akıldı adamday, ötele akıldı paydalı bir adamday. Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Sizlermenin uyçuman bloger Vakıt Süleyman. Sen sayasatta aytıp ne kılasın? Oyun öyle kaytarıp jürörbeysin mi deyt. Ben bu uylar birinciden meniki emas, atamdıkı. Atam karıp kalgan kişi. Koy desen onu aytıken karı kişiler. Anan uşul 3 uyu var. Ağzımın артından daha birösü karası geledat. Şunu gün derten men aydap koyayım da. Anan abitke jakım o dep barıp kalışat. Sizlerдің көңіліңөрдү көтөрүш үчүн Ибрагим Жунусовдун карындашы астачы деген окшоштур уйларды айдап бара жатып ырдап койдум. Достор, негизинен саясат жөнүндө сүйлөшөбүз. Шайлоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Шайлоого кандай азаматтар бара жаткандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошол азаматтар шайлоого жете алабы, ийгиликке шайлоодо депутат боло алышабы? Ушулар жөнүндө сүйлөшөбүз достор. Анда эмесе баштадык. Кыргыздын өтө активдүү, коомго чоң пайдаларды келтирип койгон азаматтар келе жатышат экен бул чакырылышта. Маселен, Саитжан Эратов деген мырза, полковник, Орусиянын чегара окуу жайын алтын медаль менен бүтүп келип, ошол жерде алтын медаль менен бүткөндөрдүн катарында сүрөтү турат деп айтып жүрүшөт. Баткендин губернаторунун орун басары болуп иштеген абдан билимдүү жигит. Эрулан Көкулов деген мырза рекламага муктаж эмес. Бул жигиттин ким экендигин жакшы билебиз. Кандай пайдалуу нерселерди жасап, көз боямочулар менен урушуп, элдин, кыргызстандыктардын ден соолугу үчүн, улуттун ден соолугу үчүн абдан каттуу күрөшкөн жигит. Эми биз булардын кайсыл партия менен бара жаткандыгын, кандай болуп бара жаткандыгы жөнүндө сөз эмес, биз кандай азаматтар шайлоого келе жаткандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Эрнис Кыязов деген, азыр Эрнис Кыяз деген YouTube каналы менен абдан курч, мындай камырдан кыл suurugандай бир маселелерди таап чыгат. Чечен, элге дагы ушундай өзүнүн өнөрлөрүн дагы үйрөтүп баштаптыр. Кандай кылып сүйлөш керек, кантип ишти башташ керек, кантип мындай сүрдөбөш керек дегендей аратырлык жактарды дагы башкалардай болуп акчага эмес, бекер үйрөтүп жүргөн ушундай абдан туура анализ жасаган, эки жака мындай баш ийбеген, оңго да солго да баш ийбеген өзүнүн көз карашы бар ушундай мырза. Эрнис Кыязов дагы кимдер бара жатышат? Исмаил Исак эскилерден убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп жүргөн, бул да кыйын киши, депутат да болуп жүргөн. Ошондой эле Мыктыбек Арстанбек президенттикке өткөндө өзүнүн кандидатурасын койду. Кесипкөй журналист. Бул киши дагы коомдо өзүнүн кандайдыр бир орду бар. Эгерде жогорку кеңешке келип калса, жөн эле баалык ооз болуп 5 жыл отура бербей турган, биз жогорку кеңештен көргүбүз келе турган адамдар да. Чыңгыз Капаров жөнүндө айтпай койсок болбойт. Мен кече күнү көрүп калдым. Өзүнүн жеке Facebook'тагы баракчасынан жазыптыр. Мен дагы bir mandаттуу
ошол нарын жактан коюп жатыптыр, өзүнүн киндик каны тамган жерден, кичи мекенинен. Бул жигитке дагы ийгиликтерди каалайбыз. Эми сөздүн төркүнү ушундай адамдар. Мен бул жерде Исмаил Исаковду эскилерден кошуп койдум. Эми мурункулардан деле күчтүү адамдар келе жатат. Мисалы үчүн Жылдызкан Жолдошова, дагы бир топ ушуга окшогон азыркы бийликте турбаган, депутат эмес, оппозициялык мындай оюн ачык айтып жүргөн көп адамдар дагы келе жатышат да. Мен негизги басымды азыр ушул жаштар, ушул Эрлан Көккуловдай, Чыңгыз Капаров сыяктуу орто муундан Саитжан Эратовдор, ушулар өтө алабы, өтө албайбы? Ушулар жөнүндө сүйлөшмөкчүмүн да. Эми буларда байлык жок. Эрланда дагы, Чыңгызда дагы, Саитжан Эратовдо деле жок болсо керек. Ал аскери адам болуп жүрсө, топтобосо деле керек деп ойлоймун. Коррупцияга чыланбаса керек. Мен жеке тааныбайм ал кишилерди. Мен булардын баардыгын мындай бизнесмен эмес, мамлекеттик кызматтарда көп иштебеген, Эрлан кечиресиздер, Саитжан Эратов албетте иштеген, бирок мен мындай жалпы жонунан айтып жатамын да, мындай адамдарды, шайлоочуларды сатып алууга жөндөмү жок. Өздөрүнүн жүрөктөгү оту менен бара жаткан адамдар катары. Мен ушул адамдарды, буга чейинки азыр айткан адамдарымды ушундай адамдардын катарына кошомун да. Эми ушулар келе алабы? Элдин психологиясы, шайлоого даярдыгы кандай? Маселен, мен өзүмдүн айылымды ала турган болсом, ким болсо ошол болсун, буларга мааниси жок. Бизге жол салып берсе болду, бизге айылга мектеп салып берсе болду. Ушул эки максатты аткартырып алсак болду. Ал депутат мыйзам чыгарабы, чыгарбайбы, эмне кылат? Ал бир жолу мыйзам жазып бир элдин алдына чыгып сүйлөп коебу, койбойбу? Аны карапайым элдин урганы дагы жок да. Карапайым элдин жашоосуна эң керектүү жол, эң керектүү мектеп, бала бакча, ушуга окшогон социалдык көйгөйлөр экен да. Мурдакыдай макул азыр акча алгандан коркот дейли, 5000-ден, 3000-ден. Азыр мына ушундай нерселер алдыга чыкты да. Мен кээ бир азаматтардын азыртан убадалап жаткандыктарын угуп калдым. Албетте мыйзам бар. Эртең бүрсү күнү кандай болуп кете тургандыгын билбейбиз. Баардык нерсе мезгил көрсөтөт, достор. Бул биздин айылдагы показатель, жанагы көрсөткүч ушул Кыргызстан боюнча деле менин оюмча ушундай. Анткени бул чимкирик депутаттарга эч ким ишенбейт. Булар мыйзам чыгарабы? Булар чыгарбайбы? Аны менен чатагы дагы жок. Иштебеген, кереги жок. Зыяны гана тийген кээ бир мыйзамдарынын. Маселен ушул басма сөз жанагындай жалган маалыматтарга каршы эме деген мыйзамын өткөрүштү. Ушуга окшогон мыйзамдарды, көпчүлүккө жакпаган мыйзамдарды дагы өткөрүшөт да булар. Булардын иши ошол гана. Элге мындай пайдасы жок. Ошондуктан жок дегенде ушул жолубузду бүтүртүп алалы, жок дегенде ушул мектеп салынып калсын деп ушул көйгөйлөр чоң алдыңкы планга чыгып турушат да азырынча. Ошондуктан жогорудагы мен айткан акчасы көп адамдарга каршы акчасы жок, бирок жүрөгүндө жалыны бар. Ушул Чыңгыз Капаров сыяктуу, Эрлан Көккулов сыяктуу азаматтарыбыз келе алабы? Бул абдан мындай кыйын маселе. Албетте Эрлан Көккуловдун дагы абдан көп көрүүчүлөрү бар, башкалары бар. Бирок баардыгынын эле бир проблемасы бар, ушул ар кимдин өзүнө жараша проблемасы да. Адамдар мындай глобалдуу биздин мамлекетке, биздин Кыргызстанга, кыргызстандыктарга эмне керек? Ал жөнүндө ойлонушпайт. Адамдар өзүнүн жеке керт башы жөнүндө, өзүнүн айылы, айылындагы жол, эмне себептен жолду ойлонобуз? Анткени машинабыз жакшы жүрүш керек. Жаман жолдо машинабыз тез бузулат. Анын ар бири чоң чыгаша. Ошол керт башты ойлоп, ошого жараша гана мындай түшүнүк болуп калды да, достор.
Kıyın, abdan kıyın. Bizge okşogon blogerler balkim elge tuura түшүндүрүшүбүз керек. Эгерде biz Kırgız mamleketin önükkön жок дегенде чет өлкөлүк мамлекеттер менен тең тайлаша албаса дагы bir мындай ошого жараша bir өзүнүн көз караштары бар. Biz Kırgızstandыкпыз дегенде уялбай турган, Kırgızstandыктар Орусияда тентибей турган bir акыбалга мындай жетсек экен деп ниет кылып, ошого жараша bir билимдүү, түшүнүгү бар, патриот ушундай адамдарды шайласак. Себеби мына ошол урматтуу көрөрмандар, сиздер шайлаган депутаттар 6 жыл мурун, булар 1 жылда дагы ашып кетти азыркы. Ушул 6 жылдын ичинде эмнени кыйратты? Азыр келип туруп силер дагы ушуларды шайлайбыз деп отурасыңар. Булар эчтекени кыйратпайт. Булар Кыргыз мамлекетине өзгөрүүнү алып келбейт. Булар Атамбаев туура айткан, өзү алып келген ошол Атамбаев коррупциялык жол менен, башка менен жанакы Сооронбай Шариповичти 3%дык Сооронбай Шариповичти президенттикке алып келип койгон Атамбаев. Азыр силер Атамбаевти мактап жүрөсүңөр, жактап жүрөсүңөр кыйын деп. Ушул чимкириктерди, мына өзү чимкирик деп танды. Кезегинде ошол чимкириктерди пайдаланып жүргөн, ошол чимкириктер менен семирип жүргөн ошол Атамбаев. Азыр чимкириктер деди, бирок туура баа койгон экен. Ушул чимкириктер эчтеке кылган жок. Легендарлуу деп Садыр Нуркожоевич мактаптыр. Балким өзүн ошондой легендарлуу болуп көрүнүп жатса керек. Эч кандай легендарлуу эмес. Албетте булардын ичинде bir 10-15 активдүү трибунада жакшы сүйлөгөн, элдин анча-мынча көйгөйүн көтөргөн депутаттар дагы жок эмес. Бирок 120 депутаттын bir 100'ü накта чимкириктер булар. Мына Искак Абсаматович кетип калды го. Абири бар адамдар ошондой болуп, ошол катарды таштап кетишет да. Абири жоктор ошол 30 миң 40 миң айлыгын алып, отпускнойлорду алышып, мекенди чечип атабыз дешип, азыркы кезге чейин эч нерсени бүтүрбөй, да чимкирик десе арданып, бизди чимкирик деп атат, анан мындай деп атат дешип, чуу көтөрүшөт буларчы. Эмнени кыйратып койду ушул чимкириктер? Bir өзгөртүүнү жасай алдыбы? Жанакы Бактыбек Калмаматов айткандай, президенттин эле юридикалык бөлүмү болуп калган буларчы. Эмне мыйзам чыгарса ошону мындай мыйзамдаштырып берип, башка кылып, легалдаштырып, жанагындай адалдаштырып дегендей да. Башка эчтекени бүтүрүшкөн жок. Көзүбүзгө көрүнгөн жок. Бул эмнени бүтүрүп атат, анан тигиндей мындай каршы сүйлөй алышпайт. Bir адилеттүү. Бизде адилетсиз сот системасында эле адилетсиз ушул мыйзам чыгаруу органы бар да. Эми достор, эгерде биз адилеттүү, билимдүү, эми билбейм, мындай акыркы bir үмүт да ушул. Ушул Эрулан Көкүловтар, Чыңгыз Капаров, ушул Саитжан Эратов, ушундай адамдар келсе, булар трибунада каттуу сүйлөмөк да, булар өздөрүн көрсөтүштү. Бул сыяктуу патриот, билимдүү жигиттерибиз абдан көп. Бизнес чөйрөсүнүн ичинен чыккан ушундай билимдүү адамдар бар. Башкалар бар. Биз ошолорду колдошубуз керек. Биз башкача bir жашайбыз десек, башкача bir ойлонушубуз керек да, достор. Мына мен кече күнү айыл өкмөткө барып, грейдерди 2 жыл мурун алынган грейдерди, 8 миллион сомго алган грейдерди bir жеке фирмага арендага берип, азыр жүрө албай турган, балондору эме кылынган акыбалда турат да. Анын арендага алган акчалары каяка кеткен? Азыр ошону берген мурдакы жайлоо комитетинин башчысы экен. Издеп таппай койдум. Анткени ошол кече эле күнү прокуратурага дагы элдер арызданышып, карап жатышыптыр да. Эми мындай да, ушундай деңгээлде жашоо болуп жатат да бизде. Коррупция дагы, башкасы дагы, айылда деле, шаарда мындан да көп. Жанагындай
legal emas yerlerge üylөрdü salıp, jer basıp alıp, biznesтерди kurup, aytor bıkı çıkыбыз çıkıp kaldı da. Eğer Sadır Nurkожоевич Жапаровдун азыркы командасы жакшы чын эле ниеттер менен оңдойм десе, ушуга окшогон нерселерди четинен кармап, мына кечээки күнкү грейдерди ким берген ал жака? Бизге көрсөтсүнчү ушул, мына көрүп ишенели ушул бийликке. Мына кармап жатышат. Көрсө жегенге болбойт экен. Жана өзүнүн укуктарын ашыкча пайдаланганга болбойт экен. Дей турган бир заманга келсек экен. Ушундай Эруландай, Чыңгыздай жигиттерибиз бийликке келсе экен. Менин бүгүнкү контентим ушул болду, достор. Сиздерди жакшы бир көңүл менен уйлар жөнүндө ырдап баштадык эле, анан саясатка кирип кеттик, адаттагыдай эле. Айланып отуруп эле саясатка кирип кетебиз да. Анткени жакында 28 ноябрда тоябр деп дагы коюшат экен. 15 күнү мен тойго чыгып кетем, достор. 15, 16, 17 күнү 2 той болот экен. Экөөнө тең жетиш керек. Эми барбаса дагы болбойт. Ушундай да, биз тойлоп жүрө беребиз, эчтекени ойлонбойбуз. Кыскасы 28 тоябр күнү чоң той болот. Ошол тойго баардыгыңыздар келип бериңиздер. Ал тойдо биздин келечегибиз байгеге коюлат. Биз келечегибизди жок кылбайбыз десек, ошол тойдо адилеттүү катышып, өзүбүз адилеттүү чечимдерди чыгарып, башкача бир жол менен бараткандыгыбызды далилдешибиз керек да. Анан баягы эле айылдагы көйгөйдү, үйүңдөгү көйгөйдү чечемин деген кыргыз болсок, анда дагы шордуу кыргыз 50 жыл ушул бойдон жашай беребиз. Аман эсен, эгерде мамлекетибиз болсо. Саламатта туруңуздар, үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Баары мындай болот.